голубой роль койчу депчи. Гүл житте эле аминте эле. Алениха деп. Кайра свет күйгөнчө чай ичип отурдук 1,5 саат. Чыңгыз ага. Нөлөкөт болду. Элдин баарын чабам деп эле. Жадан берейин десең эч ким жок. Кусурман агай, эмки жылы Кудай буйрса 26-жылы биздин театр бир кылымдык жашка чыгат экен да. Анан ошол 100 жылдын ичинде сиздердин театрга жасаган эмгегиңиздер зор. Өзгөчө биздин аксакалдар, эл артисттери. Анан ошол сиздин жаш кезиңиздеги сүрөттөрдү жанатан бери көрүп атып эле көзүбүз тойбой атат, өзүңүздүн оозуңуздан уксак агай. Эң алгач келгеним мен мектепти бүткөндөн кийин, ушу 79-жылы театрдын алдында 2 жылдык студия бар болчу. Анан мен келгеним Москвага, Ленинград же болбосо башка жактан да бизде жогорку окуу жай жок болчу да. Театр, кинодун окуу жайы жок болчу азыркыдай. Анан ошолго өтөйүн деп келген. Болуп калыптыр набыр. Кетип калган экен 1 жыл мурун эле. Жанагы кыргызбайлар Ысык көлдөгү ошолор экен. Анан мен каяка барарымды билбедим. Анан эмеге тапшырайын дедим. ИСФАКка, историяны. Анан кайра койчу дедим. Анан аны окуганда баары бир бияка тапшырышым керек деп ушак эле жетелеп туруп алды да. Мага сыйкырдуу дүйнө болуп эсептелинчи дайыма. Ошондогу ойногон актерлор, кол жетпеген бир ангел сыяктуу адамдар болчу бүт баары. Анан кийин ушул 2 жылдык студияга тапшырып өтүп калдым. Анда Галина Ибраевна деген аксакалыбыз раматылык бар эле, Бобек Ибраевдин курсу, Алмаз Сутбеков, Советбек Жумадылов, Гүлшара Дулатова. Анан 2 жылдык студияны окуп алып, анан Тбилисиге тааныштарым аркылуу Шот Рустабели атындагы театр кино институтуна уже кеткени жаткан. Анан эле Алматыда бар экен деп угуп калдык. Алматыда театр кино институту бар экен, актер театр кино депчи. Анан ушул жака жакын эле бирде 3 сааттык жол Икаров менен эле барып документтерди тапшырып, анан кийин бир жумадан кийин барып экзамен тапшырып өтүп кеттик. Анан ошол жакта калып калганбыз. Анан 5 жылдан кийин анан Ленинградка болдук. Слушатель, режиссер документальных кино деген эмеге барып ошондо эми 5 жыл образованияң высший болсо анан эми дагы окуп эмне Кудай насабы. Анан ошо менен жолдомо менен Искендер Рыскулов башкы режиссер экен, Шеримбек Шаршеев директор. Алар өздөрү аябай жакшы кабыл алып, заявление жазып келбейсиң деди. Искендер байке заявление жаз дейт. Анан Шеримбек Шаршеев билимдүү болчу директор. Анан жок, Министерство культурадан направление алып келесиң деди. Министерство культурага барып направление алып келип, фирменный бланка менен. Театрга келип, бухгалтерия направлениянын негизинде подъемный төлөп берип, жол күрөмдү төлөп беришип, жатаканамды, тамак ашымды, анда закон ошондой болчу. Бүт баарын баягы үй алганча деп эме кылып анан кийин. Анан ошол театрдын коздуорун алып беришип, Арсен Эмиралиев правком өзү. Академия драма театрда 85-жылдан бери ушул жерде эмгектенип келе жатам. Агай, ушул театрдагы сиздин образдарыңызды санап көрсөк, жалаң дүйнөлүк классикага мындай туура келиптир да сиздин образдарыңызчы. Ооба, бизде Алматыда биздин мугалимдерибиз ушул классикага, мисалы классика деген бул үлгү. Үлгү деген академический классика деген бул башка бирөөгө үлгү, мындай таза, бийигирээк деп бөлүнчү да. Бөлүнөт, азыр деле бөлүнөт классика деп. Анан ошо Хадиша Букеевнанын курсунда Галина Юрьевна Рудковская деген барчу. История зарубежных театров. История, анан всемирная литература. Ошону аябай көп окудук. Биздин библиотека, Алматыда библиотека. Тиги эмедеги Пушкиндин библиотекасынан дагы богатый болчу аябай. Сократтарга чейин бүт бардыгы бар болчу да. Сөйдөн жаңы ачылды, жаңы эметилди деп консерваториядан бөлүнүп кеткен экен как раз. Мурат Мамбетовдор бүткөндөн кийин, Жипаржа Көчөрбайлар бүткөндөн кийин, анан ошентип театр кино институтунан Нурмухан Жантурин өзгөчө аябай китепти көп окуган киши, аптапта ойнойт го, Абакирди, Танабай Гүлсаратта Танабайды ойнойт, Доронбек Байкенин жанагы эме баласы менен кездешүү деген сын свиданияда абышкан ойногон аксакал. Анан Туңгушбай Жаманкулов азыр жүрөт,
75'te народный артист. Алардын ушул классикага үндөө боюнча алдыга кириш салдырчу эмес да. Анан кийин дипломдук спектакльдерди эле классика, анан окуп алып эми пьеса көп да аябай классиканы окусаң. Анан ошол нерсе болду, билбейм, анан келгенден кийин эле ошол мага эң биринчи ролум мен Марбай Жээптин Аксакалдын 6-күнү кечинде деген трагикомедия. Эсендин ролу берилип калды. Экинчи состав, биринчи состав Эгемберди Бекболиев байкем. Мен экинчи состав. Койгон өзү. Тиги Марбайке Бажиев. Аябай жакшы киши болчу, раматтык. Аны менен бүт гастрольдү бүт Кыргызстандын баарын кыдырып чыкты ошондочу. Анда деген эми аншлаг менен, анда азыркыдай эме жок да. Кинолор эмелер аз болчу. Анан айылдарга барганда билет жок, билет жок. Спектакльден кийин концерт бересиң 1 саат. Анан ырдашың керек. Анан ошол жактан анан гастролдон жүрүп бүт республиканы кыдырдым. Ошо мага биринчи роль ошол болчу. Андан кийинки ролдорум эме бир топ эле ролдор болду. Анан ханума дагы князь Коте. Жанагы анан кийин ал абдан жакшы роль, сүрөтү жок анын эмнегедир. Андан кийин эле бизде эме болуп калды. Мен биякта 91-жылдары ошол бетме-бетке башкы каарманды ойноп киного кеттим. Анан кошокчу Шайыр экөөбүздөн ал кошокчу да кошокчу. Мен анын сүйгөнү репрессияда. Бетме-бетте ал сейде, мен эме анан кийин киностудияда Айыл ажары деген документалист катары фильмдерди тарта баштадым. Анан эле бир күнү Скембайке ушул Шекспирдин Ромео Джульеттасын коюп атабыз, Таттыбек Турсунбаеванын 55 жылдыгына карата деп. Анан которгон Сейит Алтымышев экен. Анан ал киши спонсор таап атыптыр. Бирок театрдын эсебинен. Мен Парис болчумун. Парис болчумун. Анан мен алгычалык деле көңүл бурган эмесмин. Ромео голубой роль койчу депчи. Гүл житте эле, анинте эле. Институтта ошондой сүйлөшчүктөр. Бизде философиядан берген Давыдовский деген бар болчу. Ну что, Ромео, это же голубой роль. Зачем тебе надо? Париж болу менин мындай эмерек, мындай күйөө бала, мындай эмерек бала. Кандай берди эле негизи? Негизи мен кийинчерээк билдим аны. Марат Косу кейип көргөн экен. Анан Жулиетта Эшимбекова экен. Асель Эшимбекова, Таттыбек Турсунбаеванын баласы. Кызы. Анан алар түзгө кетип калганбы. Мен деле көңүл бурган эмесмин, кинолордо жүрчүмүн. Анан бир күнү эле айтып калды, Алтымышев, тиякта студент майда баштаганбыз, апрелде. Отпускага чыгып, кайра келип, кайра баштадык. Декорациясы даяр болуп калган да. Анан мен бул качан чыгат эми, отура беребиз түшүнтүп. Студент, бир студент бала Ромео. Анан эле Скембайке экөө давай сен текше эметип көрчү, эртең келип көрчү. Анан окудум. Окуп эле анан утверждетип салып, ошо мен Ромео болуп калдым. Сураган эмесмин анан. Буйрук өзүнүн буйругу. Ромеодон кийин андан аябай жакшы бир откликтер болду. Действительно жакшы спектакль болчу. Тарттырып алганыбыз жакшы болуптур. Ооба, сонун сүрөттөр бар экен. Могул жердеги шарик көңөрдүн сүрөтүн көрөм, бир өзүнчө керемет. Ушул именно ушул жерди тартып калыптыр да. Бул жерде тиги үйлөнүп аткандагыбыз, түндө барып тайына аябай эч кимге көрүнбөй церковьта. Эч кимге билгизбей, Монтекки да, Капулетти да билбейт. Бул биздин священник Дүйшөнбек Байдөбөтов аксакал. Үйлөндүргөн, никебизди кыйган да. Никебизди кыйыптыр. Анан эле Гамлеттен Гамлетти ойнойсуң деп калды. Андай дароо эле Гамлет койду. Гамлетти коюп калды. Гамлет менин купулума толот. Негизи адан жакшы чыккан. Өзү да баатырдык образ эмеспи? Ооба, анан бул эми Шекспирдин эң бир Белинскийдин да, Виктор Гюгонун дагы, Толстойдун да айткандары бар. Драмалардын арасынан Гамлет эң драматизированный, эң трагический, очень философиялык бай актер үчүн бул өзү, мисалы, эми ал студент кезде ошентип үйрөтчү да окутчу. Ромео ойноп, анан Гамлет ойногон актер это эми
точкасы депчи баягы. Ооба. Өздөрү ошентип зарубежный театрда сабак берген Галина Юрьевна Уртковская ал сабак берип атканда биз уктап калчык. Мисалы Шекспирдин Аттелланы тигр деп, Дездемонаны олениха деп. Анан укмуштуудай кылып үйрөтчү да, мындай образын салыштырып анан кийин тим эле кадимкидей эле уктап калышым магдыра беречү. Укмуштуудай ошо именно дүйнөлүк литературадан, дүйнөлүк театрдан ушул абдан чоң жардам берди. Бүт баардыгын. Анан кийин мен өзүбүзчө Искендер Рыскуловдун инициативасы эл аралык Айтматов театрын ачып, устав жазып. Ооба, өзүңүз ачып. Аны өзүбүз ачык, мен директор болуп, Искен байке башкы режиссер болуп, биз ошондо Айтматовдун Саманчынын жолу менен ачканбыз. Саманчынын жолунда Калча Сейдалиева аябай жакшы ойногон. Жана ошону сиздер койгонсуздар. Ооба, Айтматов театры болчу, ошондо Чыңгыз агай келип. Чынар ажай ойногон. Чыңгыз агай келип 12-декабрда ушул жерден ачканбыз. Анан туулган күндө келчи да, аэропорттон Акматалиевдер барып тосуп алып, өзүнүн макулдугу менен. Анан светибиз өчүп калып, спектакль жүрүп атканда. Тегерегинде баары светтин баары күйүп турат, биздики өчүп калып. Пульттан бирөө катуу басып жиберген окшойт. Анан кантиптиң сен? Анан кайра свет күйгөнчө чай ичип отурдук 1,5 саат. Чыңгыз агай менен. Анда мен баардыгына төлөчүмүн. Театрдагы айлык канча айлык алса, ошол спектакльге катышкан керек болсо завлит, касса тетиги, вахта тетигичи бүт баары. Ким кызмат кылса, театрдан канча айлык алса, ошончон төлөчүмүн. Баары билет азыр. Бүт баары документальный бар. Анан каймактан жеп, чайдан ичип, ошол жерде отурдук 1,5 сааттай. Анан кийин барып Шакен экөөбүз астына күйгүзүп келдик. Бир жерде. Таптык дежурный свет. Анан сахнага чыгып айтты, мен жомок жазып койгон турбаймынбы деди. Чыңгыз агай. Жомок жазып койгон турбайм. Свет өчүп калды десе, эми заман өзү ушундай болуп атпайбы? Көңүл деле бурган жок. Аябай ыраазы болуп кеткен ошо. Ошо менен ачканбыз. Анан Гарсия Лорканын кандуу тоюн койдук. Мен арды Ленардо классик. Анан Бактыбек Максутовдун кылым картар бир күн сыяктуу бир күнгө тете күн деген үркүн жөнүндө. Назым, Айбектер ойнойт. Айбек залучий спектакль алган. Залучий мужской роль алган Айбек багыш. Анан ошентип атып, анан Рахымжан Отурбаев деген досумдун фестивалин өткөрдүк да, өзүң билесиң. Аябай монтип келмедиң. Түшкөн эле бир тайм. Эми ал эмеде Абай сотун койдук, Абайды Жумадылов ойноду, абдан жакшы ойноду. Ошо менен канча деген кишилер эл аралык Айтматов сыйлыгын алды, ошо Айтматов театрынан. Бакен Кыдыкеев атындагы сыйлыкты, Турсунбаев атындагы сыйлыкты, Муратбек Рыскулов атындагы, Жайыл Абдыкадыров атындагы республикалык Министерство культуранын өзүнүн сыйлыктарын ошо Айтматов театрынан алышты көпчүлүгү. Баардыгы аябай жакшы болду. Агай, сиздин чыгармачылыгыңызга кайталы. Гамлет жөнүндө айтып келаттыңыз эле. Ушул Гамлеттеги жараткан образыңызды айтсаңыз. Мисалы, Гертруданы Канеметова ойнопту. Канеметова же как раз Ош драма театрынан жаңы эле келген. Жаңы келген, как раз ошондо сонун роль берде жакшы ойногон. Ашыр агай ойнопту. Ашыр Чокубаев, раматлык. Ашыр Чокубаев дагы аябай Клавдий. Атамдын энесин. Ооба. Экөөлү өлтүргөн да атамды. Анан кийин ушул ойноду, анан кийинчерээк Темирлан Смамбеков ойноптур. Ашыр байке театрдан кеткенден кийин Темирлан Смамбеков ойноп койду Клавдийди. Анан агай, могул жакта бир өзгөчө сүрөт турат, Алыкулду ойноптурсуз. Алыкулду. Бул Алыкулда классикада. Мисалы мен өзүм Алыкулга окшош деле эмесмин да. Бул исторический личность өзүнчө. Мен күткөн эле эмесмин мен муну. Анан Алмаз Арылыкбеков эле бир күн звондоп калды үйгө. Ушундай сага чечтик, Кыргызбай Осмон директор экен. Кыргызбай Осмон Жумагүл Жумалиева тиги аял, сен эркек ойнойсуң деп, анан кийин
Назым баласын ойнойт. Тиги аялдын баласы. Жана суга чөп кеткен бул эженин баласы. Ошол тууралуу болчу бул негизи. Анан бул жерден көп нерселер кошулду. Алкул Осмоновдун ырларынан көп нерселер кошулду. Анан дагы Зейнеп жок болчу башында, анан кийин кошулду. Анан Шылбур эже Татнакайга утуруп келип берди бизге. Ал берки жанагы Айдай кошулду, анан Шайыргүл ойнойт, анын бирөөсүн Сайра Мырзалиева ойнойт. Абдан жакшы спектакль болчу. Бул жерде эмнеге алынып калганын мен эми ал өздөрү билишин. Мен билбейт экенмин, биздин эч кандай күнөөбүз жок. Анан Шайыр эже деп калбаңызбы агай? Спектакльдерде деле көңүңүздөр партнер, фильмде да көңүңүздөр партнер, көп иштештиңиз. Ал кезде мындай, жаштардан эч ким жок болчу. Ошол учурларда, биз келген учурларда жаштардан анча көп ошол возрасттагылардан эч ким жок болчу. Менин артымдан келген эле Назым менен Айбек, Мараттар, алар дагы айланайын канча 5-6 жылдан келишти. Ролдун баары меники болчу. Асылбек суранып кетет, Бекполиев суранып кетет, Чора Думанаев суранып кетет. Дагы ким? Замир Сооронбаев суранып кетет Ишкенбайкеден. Алардын вотко кирем да мен. Алар биринчи, сиз экинчи. Сөзүн жаттап алчайт Ишкенбайке. Бүт театр сеники болот. Жабан. Берейин десең эч ким жок. Ар кайсы ролдорду ойной бер. Бир күн айттым. Ишкенбайке мен экинчи ойнобойм, жаманатты көрдүм кылдым, илим бар. Чоң артисттер айтып атпайбы? Эмне деген бул депчи. Эми алар 2 айла 3 айла иштесе, бир күндө эле жаттап эле чыга калсам сага элестетсең. Кийинчерээк айттым, чыкпайм дедим, эмне болсо ошол чыкпайм дедим. Экинчи чыкпай койдум, вотко. Агай, анан ошо классика сиздин кандай десем, каныңызга сиңип калган окшойт. Мына 60 жылдыгыңызды белгилегенде деле Дон Кихотто ойнободуңузбу агай? Эмнеге Дон Кихот? Дон Кихотту менин өзүмдүн возрастыма ылайыктуу, анан мүнөзүмө да ылайыктуу да. Мындай бир чети ойлойсуң, мындай эмес баягы акыл эсинен айнып калган Дон Кихот кудайыр эмне аракет болду. Элдин баарын чаап эмне эле адилеттикти орнотуп, кантип орнотот бул эми? Бул жерде Дон Кихот деген бул тазалыкты, бийиктикти, Сервантестин эмеси күчтүүлүгү. Бул муну бир башка бир рыцарьлардан, жазуучулардан алынган экен негизи. Мындай бир эмелерден мен окуп чыктым, анан кийин бир чети жинди сыяктуу көрүнгөн, бир чети акылдуу сыяктуу көрүнгөн Дон Кихот. Дүйнөлүк классикалык чыгарма. Мунун тарбиялык таалими да аябай жакшы. Анан ошол классика. Агай, кинобу же театрбы, кайсынысы көбүрөөк сизге атак алып келди? Мага кино. Кино атак алып келди. Театрдан мисалы ошол учурда элестетип көр. Советтер Союзу жоюлгандан кийин жана биз Айтматов театрын ачканга чейин көчөлөрдө жүрүп афиша илип элдин баары базарда. Анан кечинде каяка барат? Кечинде мантыларын көтөрүп алып филармонияга барат. Филармония көрүшчү да. Концерт көрөт, эс алат. Социалдык жактан баары жабыркаган, жумуш жок, завод фабриканын баары жабылган. Агай, кино деп калбадыңызбы? Өзүңүз кино тартып жүрөсүз. Ооба, индустриясын айтсаңыз. Кино индустрия мен Айла жарын тиги 91-жылдар тарткан документалдуу фильм. Мен мурдагы көрдүм. YouTube'да бар экен. Мага абдан жакты. Учурунда өзүм критикалык карашым, аятаңан теринтинде болсо, андай эми азыркыдай камера эмес. Эме менен тарчы конфос менен чоң кино камера менен. Анан документалдуу эме тарт 11-12-жылы Саз деген фильм жазып, айгыр сазда батып калган чоң өлкөлөрдөн мыкты режиссура көрүүчүлөрдүн сыйлыгын алды эл аралык фестивалдарда. Ал да өзүнчө классика. Сазда ушинтип эле жата беребизби, качан башка өлкөлөргө тең атадай болуп өзүбүзчө жүрөбүз деген маанайда жаныбар аркылуу берген. Анан кийин документалдуу фильм тартып жүрүм. Айла жары эме деген Эңсеген көл деген
документалдуу фильм реклама характера көлдө 2012 жылдан бери. Цикл «Целебные источники деревни кочующего народа Центральной Азии». Деген бар бизде көп да лайв аткактар ошол проекттин өтүп кетип, ошол проекттин негизинде тартып калчумун. Сиз өзүңүз агай долбоорсуз жашай албайт окшойсуз, улам бир жаңы долбоор. Ошого көнүп алыптырмын мындай. Анан кийин кыргыз фильмден Нуркан Турсунбаев тууралуу «Маэстро Нуркан Турсунбаев» деген документалдуу фильм тарттым. Мазмун главный редактор болуп берди. Андан кийинчерээк эле немен тартпадыңызбы? Сыдыкемди. Сыдыкбек Жамановдун аксакал, ушу театрдын түптөгөн аксакалдары да экөө өтөн. Түптөгөндөрдүн бири. Аксакал Сыдыкбек Жаманов деген ой. Эмени быйыл Баткен баатырларын тартып келдим. Бердик, өткөрдүк. Жогорку кеңеште ошо Талиева баш болгон депутаттардын сунушу менен кыргыз фильмге түшкөн экен, анан ошону мага берди да кыргыз фильмден. Ошо агай тасма тартуу негизи өзү кыйноо деп коет эмеспи? Ооба. Ошондой сиздин тагдырыңызга туура келип, тасмага бараткан жериңизден дагы кырсыкка калып калдыңыз. Ооба, Надырбек Айкем, Алымбековду тартабыз деп ошо тасмага бараткан жерден ушул жайында былтыр июлда катуу кырсыкка, катуу авария болду да. Эң жакшы көргөн байкелердин бири ошол киностудияда Карфей эле бирден бир Турсун экинчи режиссер болуп көп иштечи Турсун Үсөнов деген. Кайтыш болуп кетти. Ооба. Кайтыш болуп кетти ошол. Ал фильмди биз тапшырдык. Жеңиш сабырдан кийин деп. Ооба. Надырбек Алымбеков тууралуу тапшырдык. Андан башка Мырзагалим Каримовдун өзүмдүн студиямда, Арт студия Бешташта Сирата Тирүүлей жетим деген кыска метраждуу тартып бүткөнбүз. Азыр үйүнүн жасап атат. Кудай буйрса жакында ал киши кайтыш болуп кетти го. Мырзагалим Каримов деген тажик өзү улуту, бирок Кыргызстанда жашайт. Апасы кыргыз. Ошол менен. Ооба агай, ушул күнгө чейин баягы жигердүү жумуш кылып, жаштар кыла албаган иштерди кылып, мисалы долбоорлорду жазып тынымсыз иштеп атканыңыздар бизди суктандырат агай. Дагы да болсо күчүңүздөрдөн тайбаңыздар. Кудай буйрса, өзүңүз айтып аткандай академиялык театр башкаларга үлгү болуп, 100 жылдыкта ушул жакта бир 100 жылдыкты жогорку деңгээлде академиялык театрдын деңгээлинде өткөрүп алалы агай. Ошол учурда сиздер түрдүн көркү болуп бериңиздер. Рахмат агай келип бергениңизге. Рахмат силерге да. Рахмат чагылдырып атканыңа. Костюм кийип галстук тагын алайын да. Ваче.